Жашырчылар Аваз Акемов менен Айдана Дека аппагым аттуу ырдап чыккандан бери экөөнүн ортосунда кыз-жигиттик мамиле бар экени айтылып келген. Бирок ырчылар буга чейин ага карындаш катары гана мамилелери бар экенин айтып, моюндабай келишкен. Алардын каткан сүйүүсү 5-октябрь күнү элге Аваздын Instagram баракчасындагы Айданага болгон куттуктоосу аркылуу тарап, учурда интернет айдыңы дуу болуп жаткан кезде, ошентип кыргыз шоу-бизнеси дагы бир кош жылдыз түгөйлөр менен толукталганы турат. Аваз бул убакка чейин Айдана экөөңөрдүн ортоңордогу мамилени жашырып келдиңер эле. Ачыктаганыңарга караганда той жакындап калган окшойт. Той качан болоору тууралуу азырынча пландар жок. Жөн гана күйөрмандарыма сезимдерим менен бөлүшкүм келди. Айдана экөөбүз кеңешип, ортодогу сезимдерди ачыкка чыгарабыз дегенибиз менен анын туулган күнүндө ачыкка чыгараарымды билген эмес. Негизи экөөңөрдүн кыз-жигит катары сүйлөшүп жүргөнүңөргө канча убакыт болду? Башында интервьюларда айтып жүргөндөй, Айдана экөөбүз ага карындаш катары эле мамиледе болчубуз. Бирок жылдызыбыз абдан келишчү. Экөөбүз бири-бирибизге сырларыбызды да айтышып турчубуз. Ошентип олтуруп жакшы мамилебиз сүйүүгө айланып кетти. Ага карата сүйүү сезимим кайсы убакта жанганын өзүм да байкабай калыптырмын. Айдана экөөңөрдү сахна тааныштырдыбы? Айдананын бир тууган байкеси, бир кезде элге ырчы катары таанылып калган Канат Деркенбаев досум болот. Андыктан Айдана сахнага чыга электе эле сыртынан көрүп жүрчүмүн. Кийин экөөбүз социалдык тармактар аркылуу достошуп калдык. Ошол учур 2014-жыл болчу. Жеке концертимди бермекмин. Концертте бир кыз менен дуэт ырдоону каалап, бирок ким менен ырдаарымды билбей жүргөм. Анан Айданадан ырдайсыңбы деп сурасам, ырдоого каалоосу бар экенин айтты. Ошентип экөөбүз аппагым деген ырды жаздырдык. Ырды эл жакшы кабыл алды. Айдана да ошондон кийин ырчы катары сахнага чыгып кетти. Демек, анын ырчы болушуна сен себепкер экенсиң да. Айдана ага чейин ырдап, бийлеп жүргөн чоң сахнага чыгууда пландарында бар болчу. Экөөбүздүн дуэтибиз себепчи болуп калды. Мен деле Айдана менен болбосо башка ырчы кыздар менен деле дуэт ырдамакмын. Кудайдын буйругу экен, экөөбүзгө туура келип калды. Ал дуэттен кийин досторум экөөбүздүн башка дуэттерди да жаздырышыбызды сунуш кылышкан. Бирок мен көп маани берген жокмун. Экөөбүздүн тандемибиз ошол аппагым менен бүттү. Анткен менен сүйүү тандемибиз башталды. Көпчүлүк жигиттер жубайынын ырчы болушун каалашпайт го. Сенде да мурда ошондой ой бар беле? Мен үчүн башкысы жакшы кыз болушу керек болчу. Ал ырчыбы, башка жумуштун ээсиби, ал адам жүрөгүмө жагып турса, эч нерсеге карабайм. Айдананын чыгармачылыгына колдоо гана көрсөтүүгө даярмын. Үйлөнсөңөр чыгармачылыкта чогуу иштешебиз деп жатасыңарбы? Буга чейин чыгармачылыкта ар ким өз жолу менен келатканбыз. Анткени бул жагынан экөөбүздүн көз карашыбыз эки башка. Стиль тандоо жагынан да табиттерибиз эки бөлөк. Андыктан Айдананын чыгармачылыгына көп аралаша бергим келбейт. Үйлөнсөк деле ушундай эле болот го. Силердин ортоңордогу мамилеге Айдананын байкеси досун Канаттын көз карашы кандай болду? Канат башында билбей эле жүрдү. Билгенде деле эч кандай каршылыгын билдирген жок. Экөөбүздүн достук мамилебиз мурун кандай болсо, азыр деле ошондой. Айдана экөөбүздүн мамилебизге байкесинин эле эмес, апасынын да көз карашы жакшы. Мени эмнегедир жакшы көрөт, бизди колдоп жакшы гана сөздөрүн айтып турат. Кубанып калам. Экөөңөрдүн жаңылыгыңарды күйөрмандарыңар коомчулук кандай кабыл алды деп ойлойсуң? Көпчүлүк абдан жакшы сөздөрүн айтып, баталарын беришти. Азыркыга чейин ой пикир жазгандар арбын. Албетте жагымсыз ой пикир жазгандар да жок эмес. Ичи тарлар сүйлөй берет. Аларга эч нерсе жакпайт. Бирөөнүн кайгысынан, жамандыгынан гана ырахат алышат. Андайлардын өздөрүнүн деле иштери жүрүшпөйт. Айдананын мага туура келбейт дегендерге өзүңөргө туура келген жар таба бергиле демекчимин. Сага сүйүктүүңдүн кайсы сапаттары жагат? Мага кылган, менин жакындарыма кылган мамилесине жүрөгүм жылыйт. Экөөбүздүн мамилебиз өөрчү электе гастролдоп жүрүп биздин үйгө барганбыз. Ошондо ата-энем аны менен бир эле жолу сүйлөшүп жактырышкан. Ыраматылык чоң атамда жаркылдаган кыз экен деп Айдананы жакшы көрчү. Улуу кишилер адамды жакшы билишет да, буйрса жакшы келин болоруна ишенем. Бир учурларда ырчы жигиттер күйөрмандарын жоготуп алуудан кооптонушуп, аялдарын жашырып калышчу эле. Сен да бул тууралуу ойлондуңбу? Жок, менде таптакыр мындай ой болгон жок. Ачка чыккандан кийин тескерисинче күйөрмандарым көбөйгөндөй сезилип атат. Баракчама жакшы каалоо тилектер менен каттар абдан көп келип жатат. Айдана экөөбүздүн күйөрмандарыбыз да арбын экен. Эми качан шакек салганыңа күбө болобуз. Ал тууралуу азырынча пландар боло элек, биз эми гана бири-бирибизге ишенип кыз-жигит катары сүйлөшүп баштадык да. Негизи баары менден башталган сүйүү сезими сунуш айтуу. Андыктан шакекти деле каалаган күнү салып коюшу мүмкүн. Жашым деле 28ге келип калды. Чыгармачыл адамдар сүйүүгө кабылса, шедеврлер жаралчу эле. Сага да эргүү келип жаткандыр.
ооба, эргүү келип жакшы обондор чыгып жатат. Буйруса шаңдуу жүрөктү толкуткан ырлар жаралат. Азыркы учурда концерт тойлордон кол бошобой ыр жаздырууга жетишпей жатам. Эми баарын бүтүрүп алсам, жаңы жылдан кийин тыныгуудан жаңы ырлар, клиптер чыгып калат. Болочок колуктуңду туулган күнүндө кандай сюрприз менен кубанттың? Жакындарым жана Аваз Темир тулпар белек кылды деп айтканын угуп калдым. Айданага ата-энеси өзү кыялданып келген ВМБ үлгүсүндөгү автоунааны белек кылышты. Мен автоунааны тандашканга жардам бердим. Булак Леди Кейже.